Қияматтағы оор абал. Айша радиаллаху анха риваят қылып айтат: "Мен Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассаламды мындай деп айтып жатқанын уктум: Юхшарун насу яумал қиямати хуфатан уратан гурла." Қиямат күні адамдар бут киімсіз жылаң аяқ, киімі жоқ жалаңач, жана сүннөткө отургузулбаган абалда тирилишет. Ошондо Айша энебиз таң калып: "О Аллахтын элчиси, эркектер менен аялдар бири-бирин карашып калбайбы?" деп сурадым дейт. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: "О Айша, ал-амру ашадду мин ан юхиммахум залик." Ал убакта адамдар коркуп, өз көйгөйлөрүн улам ал нерсеге такыр көңүл бурбай калат деп жооп берди. Сахих Бухари жана Сахих Муслим. Хадистин экинчи бир риваятында ал-амру ахамму мин ан яндура ба'духум ила ба'д. Ал убакта өз көйгөйлөрү менен алек болуп атып, бири-бирин кароого адамдарда такыр ой да болбойт деп жооп берди пайгамбарыбыз. Муттафакун алейх. Кыямат күнү абал мына ушундай деңгээлде аябай оор болот. Адамдар кабырларынан тирилип чыккан кезде энеден туулгандай кийими жок, жалаңач жана сүннөткө отургузулбаган абалда болушат. Ал кезде ар бир адам коркуп, менин сурагым жеңил болобу же оор болобу? Мен бейишке киремби же тозокко киремби деген ой менен кыйналып, ушундай сыяктуу ойго батып, кыжалат болуп турушат. Ал учурда башкалардын уяттуу жерлерине караш таптакыр ойго келбейт. Чындыгында адам чоң коркунучка душар болгон кезде рахат жыргалга такыр көңүл бурбай, өзүнүн жанын сактап калуудан башка эч нерсе оюна келбейт. Адам өзүнүн гана жанын сактап калууга аракет кылып калат мындай коркунучтарда. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.